Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Сөзімді шексіз мейірімді жана ченемсіз ырайымды болгон Аллах Тааланын ысымы менен баштагандан кийин дагы сиздер менен бир жолу экран аркылуу көрүшүп турганга Аллах Таалага чексиз мактоолорду айтканыбыздан кийин сиз менен бүгүн сөз кыла турган баяныбыз бул ислам ынтымактын, биримдиктин дини. Балким менин диним бөлүнүп жарылганга жол бербейт деген сөз. Ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Кур'ан-ы Каримде Ал-Имран сүрөсүнүн Аллах Таала ушундай бир аят менен баштайт. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ва ман я'тасим биллахи фақад худия иля сиратин мустақим дейт. Кимде-ким эгер Аллахты бекем карманган болсо, ал чындыгында ал сиратил мустақим туура жолго, хидаятка келиптир деп айткан. Ал хидаят жөнүндө болсо, сиз менен биз ар бир момун мусулман адам ар бир рекетибизде кайра кайталап окуп аткан Фатиха сүрөсүнүн ичинде Аллахтан жалынып жалбарган суранганыбыз Ихдина сиратал мустақим, Аллахым өзүң мени туура жолуңа баштай көр деп дуа кылабыз. Ал туура жол кандай жол? Ал туура жолду Аллах Таала ушундай деп айтат. Фаулайка ма'алладина ан'ама Аллаху алейхим. Аллах Таала алар ушундай немат кылып бергендер кимдер десе, минан набийина вас-сиддиқина ваш-шухада вас-салихин. Ал Аллах Таала немат кылып берген хидаят туура жол пайгамбарлар, сыддыктар, жана шахиддер, жана салихтер менен бирге Аллах Таала немат кылып бергендердин туура жолунда дейт. Фаулайка еми ва хасуна улайка рафиқа дейт Аллах Таала. Мына шулар эң жакшы табышкандар, эң жакшы достошкондор деп айтты. Демек Аллах Тааладан бардыгыбыз Аллах Тааладан туура жолуна болууну, Аллах Тааланын хидаят туратыл мустақим туура жолуна, сиратыл мустақимде болгонго Аллахтан үмүт кылабыз. Бирок Аллах Таала эмне деди? Ва ман я'тасим биллах, эгерде ким Аллахты карманган болсо деп айтты. Ушул аятка улай, ушул аят сүрөдө андан кийин Аллах Таала мындай деп айтат. Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатих. Я Аллахга иман келтиргендер, силер чындап Аллахтан корккула деди. Ва ла тамутунна илля антум муслимун. Силер жалаң гана мусулман болгон абалда гана бул дүйнөдөн өткүлө деди. Андан кийин Аллах Таала ушул аятка улай эмне дейт? Вa'тасиму бихаблиллахи жами'ан деп баштады. Бул аятта Аллах Таала, жогорку аятта Аллах Таала эмне деди? Ва ман я'тасим биллах деген эле. Аллах Тааланы ким карманса деп айтты. Эми Аллахты кантип карманабыз дегенде, Аллах Таала бул биринчи аятты кайра кийинки аят менен баяндап, тафсирлеп, "И'тасиму бихаблиллахи жами'ан" деди. Аллахтын арканын баарыңар бекем кармангыла деди. Бул аяттын тафсиринде алымдарыбыз Алланын арканы эмне десе, Алланын арканы бул биринчиси ислам деп айтты. Демек, ислам динди кармануу менен биз Аллахтын арканын бекем карманган болобуз. Кээ бир алымдарыбыз хаблуллах, Аллахтын арканынан максат бул Кур'ан деп айткан. Ал кээ бир алымдарыбыз болсо хаблуллахтан максат бул эмне деди? Жамаа деп айтты. Эмне үчүн жамаа десе, себеби дегенде Аллах Таала Кур'анда ошол аяттын улантысында эмне деди? И'тасиму бихаблиллахи жами'ан. Аллахтын арканын бекем кармангыла, диндин, Кур'анды бекем кармангыла, жамаатты бекем кармангыла, ва ла тафаррaqu, жана бөлүнүп жарылбагыла деп айткан. Аллах Таала демек ушул жерде сиз менен бизге эмнени айтып атат? Баарыңыздарга мисалы белгилүү болгондой эле Аллах Тааланын буйругу келген жер бул Аллах Тааланын бизге фарз же важиптыктын белгисин түшүндүрөт. Мына ошондуктан дагы биринчи Аллах Тааланын буйругу келди. И'тасиму, бекем кармангыла деген. Аллах Тааланын буйругу келген кезде сиз менен биздин балким усулда бир эрежени билебиз. Эгер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир берекелүү хадисинде ушундай деп айтат. Абу Хурайра радhiyallahu anhu айтылган хадисте: "Ва ма нахайтукум анху фажтанибуху ва ма амартукум бихи фa'ту бихи мастатa'тум" деген. Фa'ту минху мастатa'тум. Демек, Аллах Таала кайсы бир нерсени буйруган болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям буйруган болсо, пайгамбарыбыз эмне дейт? Мен буйруган нерсени силер ошол нерседен кудуретиңердин жетишинче фамастатa'тум, алыңар жеткенге чейин буйрулган нерселерди аткаргыла дейт. Демек, Аллах Тааланын буйрулган нерселерде кандайдыр бир жеңилдиктери бар. Мисалы, адам туруп окуганга кадыр болбосо, анда отуруп окуганга буйруйт. Эгер отуруп окуган болсо,
руху кыла албай турган, сажда кыла албаса, анда жатып окуганга дагы шариаттын уруксаты берилет. Демек кайсы бир деңгээлде Аллах Тааланын буйруктарынын аркасында Аллахтын жеңилдиктери турат. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде маани бурсаңыздар, эмне дейт? Фама нахайтукум анху, эгер мен силерди кайсы бир нерседен тыйган болсом, фаштанибуху, андан алыс болгула, ага жакында жалабагыла деп айтат. Демек Аллах Таала бул аятта дагы и'тасими бихаблиллахи жамиан, Аллахтын арканы болгон, Аллахтын динин, Аллахтын Куранын, балким жамаатты бекем кармангыла деп Аллах Таала буйругандан кийин, балким алыбыздын жетишинче биз мүмкүнчүлүккө жараша карманабыз да деген суроо келиши мүмкүн эле. Жок, бирок Аллах Таала ошол нерсени кесе. Аллах Таала баяндап эмне дейт? Вала тафарраху, бирок бөлүнүп жарылбагыла деген Аллахтын экинчи тыюусу келди. Демек буйруктан кийин Аллах Тааланын экинчи жолу тыюу келип аткандыгы, демек исламда эч качан бөлүнүүгө жол жок деген сөз. Мына ошон үчүн дагы вала тафарраху деди. Эч качан бөлүнүп жарылбагыла деп айтты. Себеби дегенде Аллах Тааланын дини болгон, Аллах Таала өзү жогоруда айткандай, Алланын туура жолун хидаят Сурат ал-Мустақимде бекем карманган адамга Аллах Таала ушундай дейт. Дагы бир Аллах Таала Ан'ам сүрөсүндө инна хада сирати, муну менин туура жолум, мустақим, Аллах Таала өзү вада берген туура жол дейт. Фаттабиуху, муна ушул жолго эргешкиле деди. Вала таттабиус субул, эч качан силер ар кандай жолдорго азгырылбагыла, эч качан ар кандай жолдорду ээрчпегиле деди. Фатафаррака бикум ан сабили, алар силер ар кандай жолго ээрчүү, бул Аллах Тааланын жолунан силерди алыстатат жана ажыратат деп айтты. Заликум вассакум бихи аллакум таттакун, Аллах Таала мына ошон үчүн силерге осуят кылат, балким силер Кудайдан корккон, таквадар болорсуңар деп айтты. Демек Аллах Таала бул жерде сиз менен бизди буйругандан кийин эле аркасынан тыюу салып аткандыгы, демек бөлүн ислам чындыгында жамааттын дини, жамаат менен болуу. Ошон үчүн дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде эмне дейт? Ал уммати ла таштами аля далала деген. Жамаат менен болууда эч күмөн жок. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн берекелүү хадисинде эмне деди? Менин үммөтүм эч качан далалатта, адашууга эч качан бирикпейт деп айткан. Демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы бир хадисте менин үммөтүм туура деп көргөн нерсе ал туура, туура эмес деп көргөн нерсе туура эмес деп айтты. Демек бул үммөттүн ордун, жамааттын ордун пайгамбарыбыз баса белгилеп айтты. Мына ошон үчүн дагы сиз менен биз Аллах Таала Курандагы и'тасими бихаблиллахи жамиан, эч качан бөлүнбөгүлө, балким тескерисинче Аллахтын арканы болгон, Аллахтын динин, Аллахтын Куранын, жамаатты бекем кармангыла деп айтты. Сиз менен биз чындыгында азыркы күндө кээ бир учурларда мусулмандардын ар кандай бөлүнүп жарылганга башкага бир себеп болгон нерселер бар. Мына ошон үчүн дагы ошол нерселерден алыс болуу үчүн дагы Аллах Таала Куранда эмне деди? Ва атиу Аллаха ва расул, силер Аллах Таалага жана анын элчисине баш ийгиле деп айтты. Фала таназау фатафшалу деди. Эгер силер урушуп, талашып, жаңжалдаша турган болсоңор, фатафшалу, анда силер ийгиликсиз деп болосуңар деди. Анда силер чоң бир зыянга учурайсыңар деди. Фатазхаб рихакум, мына ошол кезде силердин кубатыңар, күчүңөр кетет деп айткан. Чындыгында бул жерде Аллах Таала вала таназау деди. Талашып тартышпагыла деп айтты да. Себеби талашып тартышкан учурда фатафаррагат калиматукум, силердин сөзүңөр эки башка болот, ар башка болот. Мына ошол кезде силердин Аллах Тааладан берилген күч кубатыңар Аллахтын жардамы үзүлөт деп айтты. Мына ошон үчүн дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биздин дин жамааттын дини, биримдиктин, ынтымактын дини болгондуктан, кала берсе намазда турган учурда дагы жамаат менен окулуп аткан учурда сабыңарды тегиздегиле, саптарыңарды түздөгүлө. Себеби саптарыңарды ар кандай болуп, бириңер алдын, бирин арка болуп калуу силердин бул жүрөгүңөрдү ар кандай кылат, жүрөгүңөрдү ар түрдүү кылып коюп силердин араңарда бөлүнүп жарылууга алып келет деп айткан. Кала берсе ушул нерседе дагы пайгамбарыбыз бизге үйрөткөн нерседен сабак ала турган нерсе, демек сиз менен биз мусулман имамдын аркасында мечитте бир сапта тургандай ынтымактыкты, биримдикти Аллах Таала биз менен буйруган нерсе. Мына ошон үчүн дагы сиз менен биз талашып тартышпоо деп айтат. Эми чындыгында исламдын биздин ичибизде кээ бир маселелерибизде, шарият маселелерибизде, балким мазхабтар арасындагы кээ бир маселелерде талаш тартыш маселелер бар. Бирок алаш тартыш маселелерди чындыгында азыркы күндө эң бир өкүнүчтүү болгон дагы бир абал, азыркы күндө жөнөкөй эле бир адамдар, карапайым бир адамдар ар бир эле карасаң динди талкуулап, динди талашып тартышып аткан учурлар байкалат. Чындыгында диндеги нерселерди, диндеги кээ бир мазхабтар арасындагы айырмачылыктарды, фих маселесинин арасындагы кээ бир талаш маселелерди
карапайым адамдар эмес, балким аны аалымдар талкуулап, балким аалымдар талашып тартышып, аны аалымдар негизи аны бир жообун айта турган нерсе болчу. Бирок тилекке каршы сиз менен биздин азыркы күндө коомчулуктун ичинде карапайым адамдар, жөнөкөй бир адам деле келип алып динди талкуулап атканын көрөбүз. Бул чындыгында туура эмес. Себеби дегенде ал диндеги талаш тартыш болгон маселелерге ар бир эле адамдын акылы жетпейт. Кээ бир учурда кичине бир араб тилин үйрөнүп алган, кээ бир аят хадистерди бир аз окуп түшүнүп калган адамдар дагы келип динди талкуулагандарын көрөбүз. Тилекке каршы ал дагы туура эмес. Себеби дегенде ар бир эле арабча сүйлөгөн, арабчаны билген адам эле динге келип талаш тартыша бере турган болсо, анда араб өлкөмүндө, араб өлкөсүндө бардык эле динди талаш тартышы калмак. Азыркы учурда демек сиз менен биз диндеги кандай гана бир маселе болбосун, аны аалымдарга кайрылып, аалымдардан сурашыбыз керек. Мына ошон үчүн дагы Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде «Фас'алу ахли зикри ин кунтум ла та'ламун». Эгер силер кайсы бир маселеде түшүнбөсөңөр, ахли зикр илим ээлеринен, аалымдардан сурагыла. Эгер силер ал маселени билбесеңер деп айткан. Мына ошондуктан дагы сиз менен биз бул жамаат менен ынтымак менен, биримдик менен жашоо сиз менен биздин шариятыбыз, балким Аллах Таала талап кылган нерселерден бири. Мына ошон үчүн дагы сиз менен биз биригүүгө, тескерисинче Аллах Таала канчалаган бирге турган нерселерибиз турат. Чындыгында момун мусулман адам сиз менен биздин Раббыбыз бир. Кудайыбыз бир болгондон кийин, пайгамбарыбыз бир болгондон кийин, китебибиз бир болгон болсо, динибиз бир болсо, кыблабыз бир болсо, балким сиз менен биздин адеп ахлактарыбыз, адаттарыбыз бир болгон болсо, балким жашап аткан мекенибиз бир болгон болсо, талашып тартышууга эч кандай жол берилбейт. Чындыгында сиз менен биз азыркы күндө талашып тартышып аткан кээ бир маселелерди ал аалымдардын өзүнө гана беришибиз керек. Аалымдар гана акылуу, балким карапайым адамдар талашып тартышканга акысы жок деп айтабыз. Эмне үчүн? Себеби дегенде кайсыр гана бир кесиптин ээси болбосун, ал ошол кесиптин ээлери гана талашат. Мисалы бир азыркы учурда бир медицинаны ала турган болсок, аны медицинадагы профессорлор менен операция кылып аткан жерге жөнөкөй бир карапайым адам кирип, операцияга киргенге акысы жок, киргизбейт дагы. Талашып тартышканга дагы акысы жок. Эгер келген болсо сен кимсиң деп айтат. Мына ошондой эле адамдын денесин операция кылганга, адамдын денесин ошончолук тактап суралып сен кимсиң деп ага киргенге акың жок дей турган болсок, ал эми адамдын денесин эле эмес, балким адамдын рухун, жанын кантып турган шариятыбызда ар бир адамдын талашып тартышканга акысы жок деп айтабыз. Мына ошон үчүн кандай гана талаш маселе болбосун, сиз менен биздин коомчулуктагы аалымдарыбызга келип, балким мазхабыбыздын ичиндеги маселелер болсо, аны мазхабты түшүнгөн мазхаб аалымдарыбыздан гана сурашыбыз керек. Ал эми мазхабтын ичиндеги айырмачылыктарды дагы деп баса белгилеп кете турган нерсе, сиз менен биздин динибиз бул ынтымактын, биримдиктин дини болгондон кийин, сиз менен биздин шариятыбыздагы мазхаб арасындагы кээ бир айырмачылыктар бул динибиздин карама-каршылыгы эмес, балким тескерисинче сиз менен биздин динибиздин, шариятыбыздын кеңдигине далалат кылган маселелер. Ошон үчүн шариаттын арасында, мазхабтар арасындагы талаш тартыш маселелерди эч качан бөлүнүп жарылууга, же бир башка нерсеге себеп болбош керек. Мына ошондой эле Аллах Таала өзүнүн сиз менен биз бул динибизге Аллах Таала буйрук кылган ынтымакты, биримдикти кармоо жөнүндө айтылган аяттарда кээде урушуп талашкан учурлар, маселелер боло турган болсо, Аллах Таала сиз менен бизди эмнеге буйруйт? Фаслиху байнахума бил адли ва акситу деди. Эгер талашып тартышкан болсо да, кайсы бир маселеде эгерде бир жаңжал чыгып, же бир түшүнбөстүк, келишпестиктер болуп аткан болсо, анда биз эмне кылышыбыз керек экен? Сөзсүз аалымдарга кайтып, аалымдардан сурашыбыз керек экен. Эгерде ушул билип билбестен кээ бир адамдар арасында бир түшүнбөстүк болуп калса, бири-бирине таарыныч болуп калган болсо, анда Аллах Таала эмне дейт? Ал эки адамдын арасын тезде силер элдештиргиле, жараштыргыла деп айтты. Эмне үчүн жараштыргыла? Себеби дегенде Аллах Таала айтат: "Фа аслиху байнахума бил адл" дейт. Адилеттүүлүк менен анын арасын силер жараштыргыла. Фа акситу, жана жараштырып аткан, элдештирип аткан адам өзүңөр дагы адилеттүү болгула деди. Бир тарапка тартып, же бир тарапка обостон, балким эки адамды жараштырууда, элдештирүүдө адилеттүүлүк кылгыла, жана өзүңөр да адилеттүү болгула деп Аллах Таала буйругу. Андан кийин Аллах инналлаха юхиббул муқситин, Аллах Таала чындыгында Аллах Таала адилеттүүлөрдү жакшы көрөт деп айткан. Адилеттин тескериси демек зулум. Зулумдан алыс болуш керек. Иннамал муъминунал ихва, чындыгында момун мусулмандар бир тууган деди. Дин жолундагы бир туугандык,
дин жолугунда бир туугандыктын ушундай бир даражасы бийик нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерде кабар бергендей, аяттарда келгендей, кыямат күнү бир тууган бир туугандан кача турган, балким эне баласынан кача турган, балким аял эркек бири-биринен кача турган күндө чыныгы Аллах жолундагы момун мусулман бир туугандар гана колун бекем кармап, Аллахтын өкүмүн күтүп тура турган, балким бири-биринен качпай турган бир туугандар деп айткан. Демек сиз менен биздин Аллах Таала динибиз мына ушуга буйруйт. Бул дүйнө чындыгында талаш тартыша турган дүйнө эмес, балким сиз менен биз бул дүйнөдө ынтымак менен биримдик менен жашай турган дүйнө. Аллах Таала эмне деди? Фа аслиху байнахума дегенде, демек биз эгерде урушуп талашып калган болсо, дароо үчүнчү кадап турган адам элдештиргенге, жараштырганга жарашышыбыз керек. Мына ошон үчүн дагы бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтат. Тафтаху абуабул жаннати яумул иснейн вал хамис деп айткан. Чындыгында араздашкан, бири-бирине таарынган адамдарга эскертүү катары пайгамбарыбыздын ушул хадисин айтып өтөбүз. Пайгамбарыбыз айтат: биринчи жана 4-күн күндөрү Аллах Тааланы бейиш эшиктерин ачат деди. Аллах Таала бейиш эшиктерин ачат дагы ошол кезде бул адамдардын бул дүйнөдө жасаган амалдары Аллах Тааланын алдына көтөрүлөт. Аллах Таала адамдардын күнөөсүн кечирет деген. Бирок бир гана илля ма байнаху ва байна ахихи шахна дейт. Бир момун мусулман бир тууган ортосунда эгерде кандай бир араздашкан, бири-бирине болгон таарынышкан эгер жүрөк нерсе болсо, Аллах Таала мына ошолордун гана амалын Аллах Таала кабыл кылбайт деп айтты. Асманга көтөрүлбөйт деп айткан кээ бир хадистерде. Демек сиз менен биз дагы бир хадисте эмнеге себеп дегенде ошол эле биринчи жана 4-күн күндөрү адам баласынын жасаган амалдары Аллахка көндөлөн кылынат. Бирок ошол эки араздашкан бир адамдардын амалдары көтөрүлбөйт деп айткан. Мына ошондуктан дагы себеби бул жерде сиз менен биз араздашуу өзүбүзгө эмес, балким амалдарыбыздын Аллах Тааланын алдында кабыл болбоштугуна, көтөрүлбөштүгүнө, балким күнөөлөрүбүздүн кечирилбештигине себеп боло турган нерсе. Мына ошон үчүн дагы пайгамбарыбыз эгер араздашкан, эгерде бири-бирине таарынышкан адамдар болсо, алардын жакшысы биринчи келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга хадисинде айткандай, биринчи келип салам менен баштап кечиримдүү болгонуңар деп айткан. Мына ошон үчүн дагы сиз менен биз кечиримдүү болушубуз керек. Бул дүйнөдө бул дүйнө сыноо болгондуктан ар кандай сыноо келиши мүмкүн. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир хадисинде Ибн Мас'уд разияллаху анху риваят кылган, бизге жеткизген хадисте ушундай деп айтат. Хаттан наби саллаллаху алейхи вассалам хаттан мураббаан дейт. Пайгамбарыбыз күндөрдүн биринде ушундай кылып жерге бир 4 бурчак кылып чызык чыйды дейт. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ва хатта хаттан фи васат хариджан минху деди. Андан кийин ошол 4 бурчак чызылган чызыктын ортосунан узун кылып дагы бир чызык чийди. Ал 4 бурчтуктун ичинен дагы бир аз ашып кеткен бир чызыкты чийди дейт. Ва хатта хутутан сигаран ila hada fil wasat min janibihi alladhi fil wasat dedi. Andan кийин пайгамбарыбыз ошол 4 бурчак кылып чийилген чызыктан ортосунан узун бир чызыктан кийин ошол узун чызыктын жандарына майда бир кичине сызыктарды чийди дейт. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам карап туруп ушундай деди. Мунол узун чызыкты чийилип турган, башында турган бул адам деди. Ал эми бул болсо, узун чызык чызылып турган болсо, бул анын ажалы деди. Өмүрү деди. Андан кийин бул чызыктын башынан чыгып ар жака чейин турган бул адамдын бул дүйнөдөгү үмүттөрү, тилек максаты, алдыга койгон үзүлбөгөн үмүттөрү деп айтты. Ал эми жанында чийилип турган майда чызыктар болсо, бул адамдын бул дүйнөдө азгыра турган, ар кандай нерсеге адаштыра турган нерселер деп айтты. Демек, бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул чызыкты чызуу менен сиз менен бизге эмнени түшүндүрүп атат? Сиз менен биз сөзүбүздүн башында сөз кылгандай эле Аллах Таала ва ман я'тасим биллах фақад худия иля сиратин мустақим, кимде ким Аллахка карманган болсо, ал мына ушул чыныгы туура түз жолдо деген маани түшүндүрөт дейт. Демек сиз менен биз бул сыноо жолунда ар кандай азгырык жолдорубуз бар, ар кандай сыноо жолдор бар. Бирок Аллах Таала сиз менен бизди пайгамбарыбыз жанага сүрөттөгөн чызык менен, жана сүрөт менен эмнени түшүндүрүп атат? Аллахтын жолу болгон сиратыл мустақим, туура түз жолунда бекем болууну эстетип атат. Аллах та пайгамбарыбыздын хадисинде ошол жана чызыкты чыйгандан кийин анын башында турган бул чекит эмне десе, бул Кур'ан ал адамды хидаятка чакырат деп айткан. Демек сиз менен биз Аллах Тааланын жогоруда айтылган аяттагы «И'тасиму бихаблиллахи жами'ан» Аллах Тааланын арканы болгон динди, исламды, жамаатты, Аллахтын сөзү болгон Куранды бекем кармагыла. «Ва ла тафаррaqu»
эч качан бөлүнүп жарылбагыла деген Аллахтын аятын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам балким хадиси менен мына ушундай деп баяндайт. Демек сиз менен биз кандай гана учур болбосун, сиз менен биз Аллахка кайтуу менен гана, Аллахтын туура жолу, түз жолуна бурулуу менен гана, балким Аллах Тааладан хидаят жолун суроо менен гана эч качан адашпаган бир туугандардан, инсандардан боло алабыз. Кудай Таалам сиз менен бизди туура жолуна өзү баштагандардан кылган болсун. Кудай Таалам сиз менен бизди Аллах Таала өзү немат кылып берген пайгамбарлар менен, сыддыктар менен, шахидтер менен жана салихтер менен чогуу тирилүүгө жараткан сиз менен бизге өзү жардам берсин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.